Бүгүн Түркмөнстан Ашгабад шаарында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Жыйынга Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Жыйында шериктештигин алкагында кызматташтыруунун актуалдуу маселелери, анын ичинде КМШга катышкан мамлекеттердин стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланды. Маалым болгондой, кийинки жыйын 2020 жылдын 16 октябрында Ташкентте өтөт. Мындай чечим бүгүн Ашгабад шаарында өтүп жаткан КМШ лидерлеринин кезектеги жыйынында кабыл алынды. Өзбекстан КМШга 2020 жылы төрагалык кылат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ашгабад шаарында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өлкө башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуунун алкагында Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Кыргызстан менен Тажикстан эки тараптуу кызматташуунун азыркы абалы жана аны өстүрүү, анын ичинде чек ара кызматташтыгы да талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Тажикстан президенти Эмомали Рахмон жакынкы келечекте кызматташуунун артыкчылыктуу пландарын белгилешти. Мамлекет башчылары кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо процессин тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ашгабад шаарында КМШ өлкө башчыларынын кеңешинин жыйынынын алкагында Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Кыргызстан жана Түркмөнстандын ортосунда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Сооронбай Жээнбеков Курбангулы Бердимухамедовду КМШдагы төрагалыгынын ийгиликтүү аякташы менен куттуктады. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташууну активдештирүү боюнча жакынкы мезгил аралыгында биргелешкен пландарды белгилешти жана буга даярдыгын билдиришти. Ошондой эле Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосунда соода экономикалык жана маданий гуманитардык маселелерди кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилешти. Сергей Лебедев кайрадан КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы аткаруучу катчысы болуп дайындалды. Лебедев кайрадан 3 жылга дайындалды. Эске сала кетсек, 31-декабрда анын аталган кызматтагы мөөнөтү аяктамак. Лебедевдин талапкерлигин Ашгабад шаарында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында Россиянын президенти Владимир Путин көрсөттү. Тилекке каршы туристтик тармактын жетекчилеринин үнү угулбайт деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев туризмди өнүктүрүү маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп жатып. Өкмөт башчынын айтуусунда бул жергиликтүү өз алынча органдардын дагы, калктын дагы, бизнестин дагы кыйла натыйжалуу багыттары боюнча туризмди өнүктүрүү зарылдыгын түшүнбөстүгүнө алып келет. Ушул кезге чейин туристтик Кыргызстан деген эмне экени тууралуу так баам жок. Туризм тармагында кандай долбоорлор керек, локациясы жана көлөмү кандай болушу керек деген айкын түшүнүк да жок. Ошол эле учурда жылдан жылга туристтердин туризм объектилеринин саны көбөйүүдө. Системалуу иш болбой жатканы айкын. Мындай жагдайда натыйжалуу бизнес модельдерин киргизүү менен дагы өлкөнүн туристтик кудуретин толук кандуу колдонгонго мүмкүнчүлүк болбойт, деп баса белгиледи Абылгазиев. Кеңешмеде Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу жана Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын директору Данияр Казаков туризм тармагынын азыркы абалы жана өлкөнүн туристтик дараметин арттыруу боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Ички дүң продукциянын көлөмү 2030 жылдын январь-сентябрь айларында алдын ала баалоо боюнча 398 миллиард сомго жакында түзүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,1% өскөн. Бул тууралуу Улуттук статкомдун төрагасынын орун басары Азамат Орозбаев билдирди. Анын айтуусунда, кумтор кен иштетүү ишканаларын эске албаганда ички дүң продукциянын көлөмү үстүбүздө жылдын 9 айында 356 миллиард сомду түзүп, 3,2% өскөн. Орозбаев кошумчалаганда, айыл чарбасына реалдуу өсүш 1,8%, курулушта 9%. Ошондой эле дүң жана чекени соодада өсүш 4,6% түзүп, оң тенденциялар байкалган. Ал эми өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсү 2030 жылдын январь-августундагы алдын ала маалыматтарга караганда 4,4 миллиард АКШ долларын түзгөн. 2008 жылдын ушул мезгилине салыштырганда 4,6%га төмөндөгөн. Ошол эле учурда экспорттук жөнөтүүлөр 10,8%га жогорулап, ал эми импорттук түшүүлөр тескерисинче 9,2%га кыскарган. Кыргызстан Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев 9 октябрь күнү Анкаранын губернатору Васип Шахин менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда тараптар эки өлкө ортосунда соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты.
Элчи Өмүралиев губернатор Шакенге Анкаранын борборунда Чыңгыз Айтматов атындагы сейил багын ачуу жана анын элесине арналган эстелик тургузуу маселесин колдоп коюу өтүнүчүн билдирди. Мындан тышкары элчи Анкара шаарында эмгектенип жана жашап жаткан кыргыз жарандарына коопсуздук жагынан колдоо көрсөтүүсүн өтүндү. Боом камчык айында жол маал-малы менен 14-18 октябрга чейин жабылып турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол улуттук компаниясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган күндөрү Бишкек Нарын-Торгат унаа жолунун Боом камчык айындагы 131-чакырымда таштарды күч менен кулатуу иштери жүргүзүлөт. 18 октябрга чейин жол кыймылы саат 9:00-дөн 15:00 чейин жабык болот. Жолго 30-40 автоунаа чогулганда таш түшүрүү иштери убактылуу токтотулуп, машиналар өткөрүлүп турат деп билдиришти ишканадан. Ардагерлер арасында грек-рим күрөшү боюнча өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде Кыргызстандын куржунунда 3 медаль топтолду. Бул тууралуу Бириккен күрөш уюмунун сайтында жарыяланды. Белдеш Грузиянын Тбилиси шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык балбан Бердикул Караев 88 кг чейинки салмакта катышкан. Ал килемисине 3 жолу чыгып, анын экөөсүн жеңиш менен жыйынтыктаган. Кыргызстандык балбан Венгрия жана Ирандын спортчуларын жеңген, бирок Германиянын балбанынан утулуп калган. Дагы бир медалды кыргызстандык Канат Шабданбаев утуп алды. Ал 70 кг чейинки салмак ченинде күрөшкөн. Шабданбаев чейрек финалда россиялык спортчуну жеңсе, кийинки баскычта грузиялык балбанга утулуп калган. Коло медали үчүн кармашууда Швециядан келген ардагердин күчтүү экенин көрсөткөн. Эскерте кетсек, буга чейин аталган турнирде Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов 70 кг чейинки салмакта катышып, коло медаль тагынган.